Ассалому алейкум, урматтуу бир тууган мусулмандар. Сиздер менен кайрадан эле Куба медиа каналы. Эгерде биздин каналыбызда биринчи жолу болсоңуз, анда кош келипсиз. Биздин каналыбызда жакшылыкка чакыруучу жана жамандыктан кайтаруучу видеороликтерди көрө аласыздар. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе биз видеоролигибизди баштадык. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: бир кишинин үйүнө кыз төрөлсө, Аллах Таала периштелердин бир жамаатын жөнөтөт. Алар келип үй ээлерине саламатчылык болсун деп айтышып, өз канаттарын алардын үстүнө жаят жана колдору менен кыздын башын сылайт. Андан соң айтышат: бир алсыздан чыкты. Мунун жардамына кыямат күнүнө чейин бир жардамчы дайындалды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: аял киши боюнда болгон убактан баштап төрөгөнгө чейин жана баласын сүттөн чыгарганга чейин Аллах Таала жолунда мусулмандардын чек арасын коргогон киши сыяктуу болот. Эгер ал ушул абалда көз жумса, анда шейиттин сообу берилет, деп айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам айтты: бала төрөй турган кара түстүү аял бала төрөбөй турган сулуу аялдан жакшыраак. Мен Аллахтын астында силердин көп болууңар менен сыймыктанам. Мейли бойдон түшкөн бала болсун, ал бала бейиштин оозунда ачууланган абалда турат. Ага бейишке кир деп өкүм берилгенде, ал менин ата-энем эмне болот деп айтат. Ошондо сен ата-энең менен бейишке чогуу кир деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: бойдон түшкөн баланын ата-энеси тозокко кире турган болсо, анда ал бала өз Роббуна ачууланат, урушуп талашат. Ага: о өз Роббуна таарынган бала, ата-энеңди бейишке алып кир деп айтылат. Ошондо ал бала ата-энесин киндиги менен сүйрөп бейишке алып кирет. Балалуу үй базар, баласыз үй мазар демекчи. Аллах Таала кимге кааласа уул берет, кимге кааласа кыз берет. Кимге кыз берсе, бул өтө чоң белек. Уулдуу болсо көкүрөк каккан, кыздуу болсо намыстанган жылаңач баатырларга айткым келет: сен баатыр, өз бактыңа балта чакпа. Кыздуу болсоң, намыстанып үйдө жатпа. Жадырап жайнап жар салган кыздуу болгонуң үчүн Аллах Таала жөнөткөн периштелер жамаатын күтүп алгын. Мына ушул сенин чоң бактың. Кыз деген ушундай: ары мээримдүү, ары күйүмдүү, ары кызматтуу, ары ыззаттуу, ары намыстуу, эң негизгиси болочокто эне деген улуу инсан болот. Кыз деген үй бүлөңө шаңга бөлөнгөн нур. Апасынын жардамчысы, атасынын колдоочусу, бир туугандарынын жолдоочусу болгон мээримдүү жан болот. Мына ушул себептен пайгамбарыбыз, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам кыз үй бүлөдө орду жогору экенин баалап, өз хадисинде мындай кабарлайт: эгер ким 3 кызды тарбиялап өстүрүп турмушка узатса, ал бейишке кирет деп айтат. Аны угуп турган адамдардын бири: эгер эки эле кызды тарбиялап өстүрсөчү деп сурайт. Пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваты болсун: эки кызды тарбиялап өстүрүп турмушка узатса да бейишке кирет деп жооп берет. Ошондо жалгыз кызы бар бир адам: о Аллахтын элчиси, эгер бир кызы болсочу деп сурайт. Жылмайып күлгөн пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам салаваты болсун: эгер бир эле кызды тарбиялап анан турмушка узатса да
бейишке кирет деп жооп берет. Кыз деп кейиген, арман кылган аталар, сиз үчүн жогорудагы окуя пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассаламдын сөздөрү сабак болот деген үмүттөбүз. Урматтуу момун бир тууган мусулмандар, сиздер менен кайрадан эле Куба медиа каналы болду. Кийинки видеороликте сак саламатта көрүшкөндө Аллахым өзү насип кылсын. Саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу момун бир тууган мусулмандар. Бизде буюрса сонун жаңылык бар. Биз буюрса Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн сооктуу иштерди биз баштадык. Командабыз менен Алга аттуу таксопаркташтык. Биздин таксопарктын башка таксопарктардан өзгөчөлүгү, бизге түшкөн каражаттын 30% биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сооктуу иштерге, тагыраак айтканда, карыялар үйүнө, балдар үйүнө жана Москвада кыйналып Кыргызстанга кете албай жүргөн боордошторго жана мечиттерге жардам бермек биз айдоочуларды жумушка чакырабыз. Сиз дагы бул сооктуу иштерге 100% салымыңызды кошкон болосуз. Кантип десеңиз, жогоруда айтып өткөндөй эле операцияга муктаж болгон жана мечиттерге, балдар үйүнө, ата-энелер үйүнө, карыялар үйүнө жана ошондой эле кыйынчылыкта жашап аткан боордошторубузга жардам берип, видео түрүндө биздин каналыбыздан отчеттук видео кылып тартып чыгабыз буюрса. Ага сиздер айдоочулар себепчи болосуздар. Себеби сиздерден кызмат болгону Алга такси парк менен иштөө. Андыктан ушул номерлерге чалыңыздар. Сиздерге операторлор так жана маалыматтарды берет. Урматтуу бир тууганым, бул дүйнө өтө кыска. Андыктан сооктуу иштерге себепчи болуп калалы. Андыктан видеороликти таркатып, башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Жакшылыкты жеткирүү аны жасаган менен баралар.